Кош көчтүү жана кош олжолуу болгондор. Мадинага келишкенден кийин Хайбар согушуна катышкан мужахид мухажирлердин кээ Хабашистандык мухажирлерге биз көчүү, хижрат боюнча силерден өтүп кеттик дегендери угулган. Атүгүл бир күнү Адрети Джафар бин Абу Талибдин мурда Хабашистанга көчкөн жубайы Адрети Эсма Адрети Хафсанын зыяратына барган. Ал жерде Адрети Умарга жолугуп калат. Адрети Умар анын Эсма бинти Умайс экенин билгенде, биз көчүү боюнча силерден өтүп кеткенбиз. Андыктан Расулуллахка силерден да жакынбыз деген. Адрети Эсма буга ачууланып: "Жок, чындык сен билгендей эмес. Аллахка касам ичем, силер Расулуллахтын жанында болдуңар. Ал силердин ачыңарды тойгузуп, сабатсызыңарга насаат айтып жетилди. Биз болсо динибиздин жолунда кездешкен душмандыктын айынан Хабашистанга кетүүгө аргасыз болгонбуз. Буга бир гана Аллахтын жана Расулунун ыраазылыгын табуу үчүн барганбыз", деди да кошумчалады: "Аллахка касам ичем, мен сенин ушул айткандарыңды Расулуллахка айтып, туура же туура эмес экенин сурайм", деди. Аңгыча эле Расулу Кибрия келип калды. Эсма бинти Умайс Адрети Умардын айткандарын кайталады. Расулу Акрам ал сөзүнө эмне деп жооп бердиң деп сурады. Адрети Эсма берген жообун айтып берди. Расулу Кибрия Адрети Эсмага: "Бул жаатта мага силерден жакын эч ким жок", деди да Умар менен жолдошторуна: "Бир көч сообу бар, кеме калкы силерге 2 көч сообу бар", деди. Муну уккан Хабашистандан келген мусулман мухажирлер аябай кубанышты. Бул да болсо мусулмандардын көчкө, хижратка канчалык маани бергендери ачык көрүнүүдө. Олжолор. Хайбарда колго түшүрүлгөн олжолор бул казатка катышты, катышпады дебестен, Худайбия тынчтык келишими түзүлгөн маалда пайгамбарыбыздын жанында болгон бардык сахабаларга бөлүштүрүлдү. Анткени Аллах Таала Худайбия жүрүшүнө катышкандарга Хайбардын багынтыларын жана аларга көп олжо ырыолоно турганын мурунтан сүйүнчүлөгөн. Расулу Акрам айрыкча Хайбарга келип, ислам кошунуна кошулган Давс уруусуна таандык 400 мусулман менен Джафар бин Абу Талиб разияллаху анханын башчылыгындагы Хабашистандан кайтып келип, Хайбарда мусулмандарга кошулушкан Хабашистан мухажирлерине бул олжодон үлүш бөлүп берди. Шаңдуу Расулу Акрамдын буйругу менен олжого түшкөн мал-мүлк алгач 5ке бөлүндү. Бир бөлүгү пайгамбарыбызга тапшырылды. Калган 4 бөлүгү пайгамбарыбыздын буйругу менен сатууга коюлду. Пайгамбарыбыз сатылган олжонун акчасын мусулмандарга бөлүштүрүп берди. Хайбардын кыймылсыз мүлкү, башкача айтканда, жер тилкелери жана андан түшкөн киреше, шык, натат жана Катибанын мүлкү катары бөлүштүрүлдү. Шык менен нататтын мүлкү мусулмандардын 5тен 4 бөлүк үлүшүнө кетти. Катиба мүлкү болсо мамлекеттик казынага таандык катары пайгамбарыбызга калтырылды. Расулу Акрам Катибанын мүлкү менен түшүмүн муктаждык деңгээлине жараша туугандары, жубайлары, мусулман аял-эркектерге бөлүштүрүп берди. Олжонун ичинде Тоораттын көп нускалары бар эле. Жөөттөр алардын кайтарылышын суранышты. Пайгамбарыбыздын буйругу менен мусулмандар Тоораттын нускаларын дароо кайтарып беришти. Ошентип, бөлөк диндерге карата сабырдуулукту ушул мамилеси менен көрсөтүштү. Бул окуя ушуну менен бирге мурда жөнөтүлгөн ыйык китептерге урмат көрсөткөндөрүнүн бир туюнтмасы болду. Жөөттөрдүн пайгамбарыбызды уулантуу аракети.
Пайгамбарыбыздын бүткүл жакшы ниети менен мамилесине карабай, жөөттөрдүн исламга каршы көөдөндөрүндө сактаган кек жана душмандык оту такыр өчпөй койду. Ар бир жакшы мамилеге жаман аракет менен, кыянаттык менен жооп берүүнү адат кылып алышты. Хайбар багынтылып, пайгамбарыбыз сахабалары менен эс алып жаткан, согушуу аркылуу Расулу Акрамды жеңе албаган жөөттөр бул жолу кыянаттык жолун тандап, аны уулантууну чечишти. Бул милдетти атактуу жөөт Саллам бин Мишкамдын жубайы Зейнеп өзүнө алды. План боюнча Зейнеп эчкинин этин бышырып, күчтүү уу кошту. Айрыкча пайгамбарыбыздын кой эчкинин колу жана далы этин жакшы көргөнүн сураштырып, ал жерлерге көбүрөөк шубады. Амалкөй жөөт аял кебек кылып бышырылган уулуу эчкини алып келди да, "О Касымдын атасы, мобуну сага ыролоп келдим" деп пайгамбарыбыздын алдына койду. Аял кеткенден кийин пайгамбарыбыз менен ал жердеги сахабалар эт жегенге камданышты. Расулу Акрам жакшы көргөн далы жагынан бир үзүм алды. Бирок оозуна сала элек жатып сахабаларга "Колуңарды тарткыла. Мобул далы мага эттин ууланганын айтып жатат" деди. Баары колдорун тартышты. Бир гана Бишр бин Бара адреттери оозундагы этти жуткан эле. Эт ушунчалык катуу уулангандыктан адретти Бишр отурган жеринен дароо көгөрүп чыкты да, заматта шейит болду. Пайгамбарларды өлтүрүү менен сыймыктанган, уулантуу ишин бардык улуттардан жакшы өздөштүргөн жөөттөрдүн ушул кол салуусу да таш капканда, пайгамбарыбыз бул кыянаттыкка курал болгон Зейнепти чакыртты. Зейнеп башында кылмышын мойнуна алгысы келген жок. Пайгамбарыбыздын "Муну эмне үчүн кылдың" деп экинчи жолу сураганда, төмөнкүчө жооп берди. "Эгер чынын деле пайгамбар болсоң, сага кабар берилмек, андыктан зыян көрмөк эмессиң. Эгер пайгамбар эмес, өкүмдар болсоң, өзүмдү жана инсандарды сенден куткарайын дегенмин" деди. Кээ бир риваяттар боюнча, эч кимден жеке өчүн алуу сезими болбогон пайгамбарыбыз аялды өлтүртпөй кечирген дейт. Кээ бир риваяттарда болсо, аны өлтүрткөнү айтылат. Иликтеген аалымдар айтышат. Адрети Расулуллах өлтүрткөн эмес, бирок Биширдин аласасына берген. Алар болсо өч жазасы катары өлтүрүшкөн. Хайбарда тыюу салынган нерселер. Расулу Кибрия Хайбар күнү мусулмандарды 4 нерседен тыйган. Биринчиси туткун аялдарга кол тийгизүүгө. Экинчиси эшектин этин жешке. Үчүнчүсү жырткыч азуу тиштүү айбандын этин жешке. Төртүнчү олжолонгон мал мүлктүн бөлүштүрүлбөстөн сатылышына жана сатып алынышына. Фадак жөөттөрү менен келишим. Пайгамбарыбыз Хайбар жеңишинен кийин Мухайисса бин Масудду исламиятка чакыруу үчүн Мадинадан 2 түнөм алыстыктагы Фадак айылында турган жөөттөргө жөнөттү. Фадак жөөттөрү бир канча жолу бөлөк жөөттөр менен биригишип, Мадинага чабуул жасоону чечишкен. Бирок ийгиликке жетишкен эмес. Фадак жөөттөрү Расулуллахтын элчиси Мухайиссанын тынчтык келишимин алгач кабыл кылышкан жок. Кийин пайгамбарыбыздын аларга жүрүшкө чыгып, Хайбар жөөттөрү кабылышкан тагдырга кабылуудан коркушуп, бул ойлорунан баш тартышты жана тынчтык суранышты. Пайгамбарыбыз алардын суранычын кабыл кылды. Түзүлгөн келишим боюнча жандары багышталды. Жерлеринин жарымы өздөрүнө калып, экинчи жарымы пайгамбарыбыздын карамалыгына өттү. Калган мусулмандарга бөлүштүрүлүп берилген жок. Анткени Хашр сүрөсүнүн 6-аяты боюнча эч бир аскерий аракет жасалбастан тынчтык жолу менен багынтылган жерлер пайгамбарыбызга өтө турганы айтылган. Фадакта мына ушул айтылган жагдай болгондуктан алынган жерлердин жарымы пайгамбарыбызга калды. Расулу Акрам анын кирешесин өзүнө жана Хашим уулдарынын жаштары менен жетимдерин үйлөндүрүүгө жумшачу. Вадил Куранын алынышы. Кийинчерээк пайгамбарыбыз кошууну менен Хайбардан чыгып, Вадил Кура жакка багыт алды. Бул жер
Хайбар менен Тайманын ортосундагы айылдар жайгашкан жери болчу. Исламдан мурун жөөттөр бул жерге жайгашып өздөштүрүшкөн эле. Вадил Кура жөөттөрү да Бани Курайза жөөттөрүнүн Хандак согушунда кылышкан кыянаттыктарынан улам жазаланышкан соң тегеректеги жөөттөрдү кошуп, Мадинага чабуул жасоону чечишкен болчу. Бирок эч бир ыңгайын таба албай жүрүшкөн. Расулу Акрам бул жердеги жөөттөрдү алгач исламга чакырды. Мусулман болуп калышса, жандарынын багышталаарын, мал мүлкүнүн өздөрүнө калтырылаарын, жүрөктөрүндө жашырышкандарынын эсебин Аллахка таандык иш экенин билдирди. Вадил Куранын эли бул сунушту кабыл кылбай, салгылашууга камданды. Мындан улам пайгамбарыбыз аларды курчоого алды. Курчоонун алгачкы күнүндөгү салгылашууда жөөттөрдөн 10 киши өлдү. Расулу Акрам экинчи рет аларды исламга чакырды. Кайрадан чакырууну четке кагышып, мужахиддер менен кармаша беришти. Бирок мужахиддердин чабуулуна көпкө туруштук бере албай, күндүн найза бою көтөрүлгөн маалында багынууга аргасыз болушту. Бул жерде олжо колго мол өттү. Расулу Акрам аларды усулу боюнча 5ке бөлүп, 4 бөлүгүн мужахиддерге, 1 бөлүгүн мамлекеттик казынага бөлдү. Жерлери болсо Хайбардагыдай жергиликтүү калкына түшүмүнүн жарымын бөлүү шарты менен калтырылды. Тайма жөөттөрүнүн жизия берүүнү кабылдашы. Мадина менен Шам жолунда Хайбар менен Табуктун ортосунда жайгашкан Тайма жергесинде да жөөттөр жашашчу. Пайгамбарыбыздын Хайбар менен Вадил Курада эмне кылганын угушкан эле. Ушул себептен ислам кошууну бул жерге келери менен жизия берүүнү кабыл кылышты. Ошентип, журтунан айдалуудан жана жерлеринен куру калуудан кутулушту. Хайбар жеңишинин маанилүүлүгү. Хайбардын алынышы менен дээрлик Арабстандагы бүткүл жөөттөр ислам мамлекетине моюн сунган абалга киришти. Андан мурун Худайбия тынчтыгы менен мушриктерден келиши мүмкүн болгон коркунучтардын алды алынгандыктан, бул жеңиш менен исламият чоң эркиндикке жетти. Худайбия тынчтык келишими менен мушриктердин жөөттөргө жардам берүүлөрүнүн жана алар менен биригүүлөрүнүн алды алынып жатканда, бул жеңиш менен да жөөттөрдүн Курайш мушриктери менен ар кандай шериктештерди түзүү аракеттерине бөгөт коюлган болду. Эми мындан кийин мушриктерден жөөттөргө да, жөөттөрдөн мушриктерге да бир үмүт жарыгы калган жок. Ушинтип, Курайш мушриктери мусулмандарга каршы ар дайым колдонгусу келген бир колун жоготкон болушту. Бул жеңиштин чоң жаңырыгы тегерекке да угулду. Анткени Хайбардын өтө бекем чептерге ээ экендиги, бул жердеги жөөттөрдүн согуш санатын мыкты билгендиктери, согуштук курал жарак боюнча да жогорку деңгээлде тургандыктары жана эр жүрөк баатырларынын, жигиттеринин ого эле көп болгондугу баарына маалым болчу. Ушунун баарына карабай, ислам кошуунуна жеңилип калуулары баарын коркунучка түшүрдү. Мусулмандардын жеңилгис күчкө жеткендиктерин дагы бир жолу түшүнүп жатышты. Акыры өз каалоолору менен ислам башкаруусун кабыл кылып, моюн сунгандарын билдиришти. Бул жактан караганда Хайбар жеңиши ислам тарыхында маанилүү орунду ээледи. Пайгамбарыбыздын Азирети Сафияга үйлөнүшү. Хайбар жеңишинде туткундалгандардын арасында Азирети Сафия да бар болчу. Өз ысымы Зейнеп болгон Азирети Сафия Бани Надыр уулдарынын башчысы Хуяй бин Ахтабтын кызы эле. Ал эми апасы Бани Курайза жөөттөрүнүн абройлууларынын бири Самавалдын кызы Барра болгон. Хайбар жөөттөрүнүн башчыларынын бири Раби бин Хукайттын уулу
Kinanaga жаң эле turmushga chiqqan. Haybar günü Rabi öldürülgöndө jesir kalgan. Musulmanдар tarabынан Qamus çebi bağıntılganda tutkundalgan. Tutkundar çoğultulganda Dıhiyatul Qalbi Rasul Akramga gelip күң suragan. Paygambarыбыз tutkundardын arasынан күң alışına ruhsat bergen. Hazreti Dıhya Hazreti Safiyаны жактырып kalgan. Бирок Ashab-ı Kiram Hazreti Safiyanın Haybar başçısının gelini jana Bani Nadırlardın eң kadırlı üy bölösünün kızı ekenin oylanıp, munu tuğra görüşkön jok. Hazreti Rasulullah'a gelişip, "O Rasulullah, Bani Kurayzalar menen Bani Nadırlardın başçısı Kuyaydın kızı Safiyаны Dıhyanın alğanı tuğra emes, anı sen gana alışın gerek" dep narazılık görsetişti. Paygambarыбыз bul narazılıkты kabul kılbay turgan bolsa, sahabalardan kıcalat boluşu aykın ele. Mından ulam, Paygambarыбыз Hazreti Dıhyaga başka ayal alışın buyurdu. Hazreti Bilal'dı Hazreti Safiyanı alıp gelüge jönöttü. Hazreti Bilal'dın Hazreti Safiyanı alıp gelişi. Hazreti Bilal Hazreti Safiyanı avasının kızı menen koşu alıp gele jatıp, eki erkek jөөттүн жатқан жасатынын жанынан алып өттү. Авасынын кызы өлүктөрдү көрүп боздо быйлап бетин тытып, башына топурак чача баштады. Ырактан жагдайды байкаган Расул Акрам басып келген Hazreti Bilalга: "Эй Билал, бул аялдарды өлүктөрдүн жанынан өткөзгүдөй мээримдүүлүк сезимиңден айрылгансыңбы?" dedi. Hazreti Bilal уялып, башын шылкыйтып: "O Rasulullah, mından tınçыңыздың кетерин ойлоп отурмун" деп кеширим сурады. Расул Акрам Hazreti Safiyаны арт жагына алып баруусун буйруп, үстүнө чапанын жапты. Муну көргөн сахабалар Пайгамбарыбыздын аны башкы аскер башчысынын акысы катары, Сафи катары өзүнө алганын түшүнүштү. Пайгамбарыбыздын согуштан кийинки принциби жеңилүүгө учураткан жана багынууга мажбур кылган душман менен кудалашууга баруусу болгон. Hazreti Safiyanын үй бүлөсү жөөттөрдүн арасында кадыр барктуу үй бүлөлөрдөн болчу. Албетте, анын даражасынын сакталышы исламият менен мусулмандар үчүн жакшы натыйжалар менен пайдаларды алып келе алмак. Дагы бир жагы, Расул Акрамдын кээ бир баш кошууларында саясий абалды эске алуусу болгон. Bir urunun je bolboso bir qoomдун töbөлүнүн kızын алуусу менен ошол уруну, qoomду эгер душман болсо исламиятка жана мусулмандарга болгон душмандыгын азайтып, жумшартып, дос болсо ал достуктун андан бетер бекемделишин камсыздачу. Hazreti Juwayriya менен Hazreti Ummu Habiba менен баш кошушунда дагы ушул жагдайлардын эске алынганы айкын көрүнөт. Hazreti Safiyanın tandoğusu. Rasul-u Akram Hazreti Safiyaga İslamды түшүндүрүp, "Эгер мусулман болсоң, мен сени жубайлыкка алам. Эгерде жөөттүктө эле кала берем десең, сага азаттык берем. Элиңе барып кошуласың" dedi. Расулу Кибрия менен бир гана жолу жолугуп, андан бир нече куттуу сөз уккан Hazreti Safiya туура тандоосу менен жүрөгүнүн тазалыгын жана терең түшүнүгүн көрсөттү. "О Rasulullah, siz meni исламиятка чакыра электеле, бул жакка келатканда мусулмандыкты каалап, сени тастыктагам. Жөөттүккө эч кандай байланышым калган жок жана муктаждыгым дагы жок. Хайбарда эми атам да, бир тууганым да жок. Сен мага каапырчылык менен исламияттын бирин тандоодо эркин койдуң. Аллах жана Аллахтын Расулу мага азаттыктан да, коомума кошулуудан да сүйкүмдүү. Мен аларды тандайм." Мындан улам Пайгамбарыбыз Hazreti Safiyаны эркиндигине жеткирип, аны өзүнө жубай болуу сыймыгына жеткирди. Расул Акрам Hazreti Safiya менен Хайбарда көшөгөгө кирген жок. Сибар жергесине келишкенде болсо, Hazreti Safiya муну туура көргөн жок. Хайбардан 12 мил алыстаган соң Сахбада туура көрдү.
Пайgambarыбыз Сибарда токтогум келгенде макул болбогонуңдун себеби эмне эле деп сураганда, Азирети Сафия: "О Расулуллах, жөөттөргө жакын жерде сага залал тийишинен корктум. Алардан алыстаганда гана коопсуздукка жеттик." Расулу Акрам анын бул жакындыгына ыраазы болду. Расулу Акрам Сахба жергесинде Азирети Сафия менен өзүнө таандык чатырда көшөгөгө кирди. Азирети Сафиянын түшүн айтып берүүсү. Пайгамбарыбыз Азирети Сафиянын жүзүндө токмоктон калган жаратын көрүп себебин сурады. Азирети Сафия айтып берди: "Кинана бин Раби менен үйлөнгөн алгачкы түнү түш көргөм. Түшүмдө Мадина тараптан ай келип кучагыма түшкөнүн көрдүм. Муну Кинанага айтып бергенимде, ачуусу келип, сен Хижаздын өкүмдары Мухаммадка баргың келип жатат окшойт, деп жүзүмө уруп жиберди. Ошонун изи." Азирети Абу Аюбтун жигердүүлүгү. Азирети Абу Аюб аль-Ансари кылычын белденип, ошол түнү таңга чейин чатырын айланып, пайгамбарыбызды күзөттү. Расулу Кибрия эртең менен чатырынан чыкканда, Азирети Абу Аюб такбир айтты. Пайгамбарыбыз анын колунда кылыч кармап, чатырынын жанында турганын көрүп: "Эй Абу Аюб, бул эмне турушуң?" деп сурады. Түнү бою уктабай чыккан курманчыл сахаба: "О Расулуллах, согушта атасын, бир тууганын, күйөөсүн, абасын, туугандарын, жакындарын жоготкон, жаңы эле мусулман болгон бул аялдан сага залал келишинен коркуп, чатырыңдын жанында даяр турдум" деди. Расулу Кибрия жылмайып: "Аллах сени жакшылыкка жеткирсин" деп буйрду да төмөнкү дуаны кылды. "Аллахым, мага кантип сакчылык кылып түн өткөргөн болсо, сен да Абу Аюбту ошентип сакта" деди. Мужахиддердин багымдат намазын өткөрүп жибериши. Расулу Кибрия асхабы кирам менен Мадинага жакындап калган. Багымдат намазына дагы бир топ убакыт бар эле. Мужахиддер түнү бою жол жүрүшкөндүктөн, бир аз эс алып алуу максатында пайгамбарыбыздын буйругу менен бир жерге токтошту. Расулу Акрам: "Багымдат намазынын убагын ким күтөт? Уктап калбайлы" деп асхабы кирамга кайрылды. Азирети Билал туруп: "Мен күтөм, о Расулуллах" деди. Пайгамбарыбыз менен мужахиддер уйкуга кетишти. Ошол маалда Азирети Билал намазга туруп көпкө чейин окуду. Анан чөгүп турган төөсүнө жөлөнүп, багымдат намазынын киришин күтө баштады. Күтүп отуруп ал дагы уктап кетти. Мужахиддердин "Инна лиллах ва инна илайхи раджиюн" деши менен араң ойгонду. Күн чыгып, айланага жарык кирген экен. Расулу Акрам кыжаалаттанып: "Эй Билал, бул эмне кылганың?" деп кейди. Азирети Билал: "Атенем сен үчүн курман болсун, о Расулуллах. Сенин рухуңду кармаган кудрет менин да рухумду кармап кое берген жок" дегенде, Расулу Акрам күлүмсүрөп: "Туура айттың" деди. Сахабалар уктап калышкан өрөөндөн чыкканда, Расулу Акрам: "Бул жер шайтандар көңүл ачкан өрөөн" деген соң даарат алды да Азирети Билалга: "Эй Билал, азан айт" деп буйрду. Азан айтылып, мусулмандар чогулду. Пайгамбарыбыз аларга: "Багымдат намазынын сүннөтүн окугула" деди. Сүннөт окулган соң, пайгамбарыбыз: "Эй Билал, камат айт" деди. Азирети Билал камат айтты. Пайгамбарыбыз имам болуп намаз окуткан соң асхабы кирамга карап: "Кайсыл бириңер уктап калып же унутуп калып намазын өткөрүп койсо, аны убагындагыдай кылып казасын окусун" деди. Мадинага кайтуу. Ааламдын сыймыгы пайгамбарыбыз болуп өткөн окуялардан соң мужахиддер менен бирге кайрадан Мадинага жол тартты. Ухуд тоосу көрүнгөндө: "Биз Ухудту жакшы көрөбүз. Ухуд да бизди жакшы көрөт" деди. Кошууну менен Мадинага кирип баратып: "О Рабби, сенден бөлөк мабуд жок, сыйынылуучу жок. Бир гана сен барсың. Сенин шеригиң жок. Бардык мүлк сеники. Бардык мактоолор сага, Аллахым. Биз сага багытталдык. Күнөөлөрүбүзгө тобо кылдык.
Biz bir gana Rabbimizge ibadat, Rabbimizge sajda, Rabbimizge maqtoo aytabız. Rabbimiz ubadasında bekem, kuluna Muhammadga jardam bergen. Özü jalgız bütkül düşman toptorun jеңилүүгө uçuratkan dep dua kıldı.